Шамурза Бурукулов: урматтуу Садыр Нуркожоевич, соц тармакты ачып карасаң эле баатыр уулубуз генерал Ташиевди жана анын жакындарына карата жалган жала, куру доомат, каралоолор толуп кетти. Ташиевдин эмгектерин ушунчалык тез көздү ачып жумганча унутуп сала турган, жөн эле унутуп салышсаго мейли эле Камчыбек Кыдыршаевичтин үстүнөн аябай жугунду куюп жаткан жийиркеничтүү ыплас жугундукорлорго чара көрүңүз. Аларды кайсыл бир күч уюштуруп чыгарып жаткандай сезилет. Доско досмун, душман эмесмин. Жакшы доско келет теңешким. Жандан артык көргөн достор бар. Мен дүйнөдө жалгыз эмесмин демекчи Ташиев бир убактарда сиз деп ыйлаган. Оозуна күчү жетпеген аймактарды сиз гана тыя аласыз деп жазды Шамурза Бурукулов өзүнүн Facebook баракчасына. Гүлмира Шамшиева: жайында үйүм алдын алып койгондо аябай жаман көрдүм эле, жамандап пост эле чыгаргам, бирок шаарды оңдогонун, мээнеткеч экенин көрүп сыйым артып калды эле. Көп адам капа болууда. Шаарды болуп көрбөгөндөй жаңырткан, ишин мыкты билген, ар бир чечимин шаардын кызыкчылыгы үчүн кабыл алган мэрди кызматтан четтетип коюу өтө өкүнүчтүү. Жолдор оңдолуп, жарыктар күйүп, тартип орноп, эл шаарыбыз өзгөрүп жатат деп сыймыктанып турган учурда мындай чечим көпчүлүктүн жүрөгүнө оор тийүүдө. Анткени эл сөздө эмес ишти көрдү, куру убада эмес жыйынтыкты сезди. Чыныгы жетекчи кресло үчүн эмес, жоопкерчилик үчүн иштейт. Ал эми жоопкерчиликти көтөрө алган адамды четтетүү өнүгүүгө каршы кадам. Бирок бир чындык бар, эмгек текке кетпейт, эл баарын көрөт, баарын билет, тарых да өз баасын берет. Шаарды өзгөрткөн адам кызматтан кетиши мүмкүн, бирок ал жараткан өзгөрүү элдин эсинде калат. Жеңишбек Токторбаев: аман болуңуз, сизге рахмат деп жазды Гүлмира Шамшиева өзүнүн Facebook баракчасына. Камчыбек Ташиев кызматтан алынганда кээ бир адамдар Тажикстандын атайын кызматынын башчысынын Мюнхенге барып калганын да Ташиевге жамап кое жаздашты. Чет элдик маалымат булактарына таяна турган болсок, Эмомали Рахман катуу ооруп жатыптыр. Тажикстандын бийлигинин эки тизгин бир чылбыры азыр Рустам Эмомалинин колунда. Эмомали Рахман көзүнүн терүүсүндө бийлигин баласы Рустамга өткөрүп берет. Антпесе Рахмандын көзү өтүп кеткенден кийин анын саясий атаандаштары оппозиция аракетке өтүп Рустамдын бийликке келишине тоскоолдуктар жаралат. Рустамдын башкы саясий атаандашынын бири Ятимов экени баары билет. Бирок Ятимовду Россиянын бийлиги колдобойт. Себеби саясатты жакшы түшүнгөн, башка өлкөлөрдүн атайын кызматтары менен байланышы бар. Тажрыйбалуу аскер адамынын Тажикстандын башкаруусу Россия бийлигинин кызыкчылыгына туура келбейт. Ошондуктан Россияга айткандан чыкпаган адам керек, ал Рустам. Эмомали Рахман да бул маселени Россиянын жетекчилиги менен алда качан эле сүйлөшүп койгону, Матвиенконун жана башка Россиянын саясатчыларынын Тажикстанга келгенде Рустамдын тосуп алганы, Рустамдын Москвага болгон иш сапарында Путин менен болгон жолугушуусу айгинелеп турат. Жакын арада боло турган боронду сезген Ятимов президентинин буйругунан кыйгап өтүп, чет элге чыга качкан тура деп жазат Турду Акматалиев.